Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Масабалды айдаганда адатка айланткан жол кырсык ээлери. Жаш балдардын бейбаштыгы, кылыгын кылып качкандар изи суу электе колго түшүштү. Жол күзөтчүлөрүндө баш ийбеген айдоочулар. Спирт ичимдигин ичип алып, унаасын айдагандардын саны күн санап өсөдө. Ал гана эмес, мас абалда тынч үйүнө кетип калууну ниет кылбай, жолдогу башка жүргүнчүлөргө кооптуу жагдай жаратканды адат кылышууда дешет жол күзөтчүлөр. Түнкү саат 4 чамасында Горький менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган эс алуучу жайлардын биринде белгисиздер тапанча менен коркутуп жатат деген телефон чалуу түшөт. Ордуна чыккан жол кайгыл милициясы көпкө күттүрбөй белгисиздерди издөөгө алышат. Ахунбаев менен Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилиши. Эки унаа сүзүшүп, экөө тең эки жакта жатат. Болжол менен бири светофордо турган жеринен, экинчиси аркасынан келип сүзүп, биринчисинин жолун жээгине чыгарып ийет. Ордунда жүргөн күбөлөрдүн айтымында айдоочулардын бири мас абалда болчу. Я вот на светофоре стоял. Вот на пересечении Жукеева, Пудовкина, Ахунбаева. Получается, на красный свет машина Lexus RX остановилась. Задом вот лупарь приехал. Я скорость не могу сказать, под 40, по 60, под 70 может. Небольшая скорость, да? Не, он на газе приехал и так пошел. Заехал он туда и все. Светофордо токтоп турган Тойотаны сүзүп кеткен Мерседес унаасынын айдоочусу мас абалда экен. Катуу ылдамдыкта келатып, алдында токтоп турган унаа жүрүп бараткандай көрүндү. Же алыста тургандай болду, тормоз педалын баспастан келип урунган экен. Мен газыр сөйшө алайын, анайын сөйшөм. Жок, отсаң мен газыр сөйшө алайын, мен бияқта апаман кеттим де. Жок, апамдын документтерин мен табам. Светофорду токтоп турган Toyota унаасы ээс менен жүргөндүктөн газ баллонунда экинчи машина урунган жерде аркасында экен. Бирок Кудай сактап жарылбай агып кеткен. Эгер бул баллон тутанып кеткенде ичиндеги айдоочунун бул кырсыктан алган жараты башкача болмок экенинен шек жок. Вот ждал своего света, чтобы тронуться. У меня есть все видео на видеорегистраторе. Сзади совершил вот этот данный автомобиль Mercedes 210 кузова удар в заднюю часть моего автомобиля Toyota Harrier. Удар сильный. При ударе я, получается, вылетел из-под ремня со своего сиденья. Я был пристегнут, я из ремня вылетел. Ударился об потолок и очутился на заднем сиденье. Наверное, скорее всего, позвонки сместились шейные, потому что в левую сторону я шею не могу повернуть нормально. Роберто менен кошо Мерседес унаасынын айдоочусунун жанында отурган жүргүнчүсү да жабыркаган. Сыртынан билинбеген менен ичин кармап бир топко чейин 10 топ жүрдү. Ордунан алынган маалыматтарга ылайык жабыркаган жүргүнчү мас айдоочунун энеси экен. Мерседес унаасы да урунгандан кийин күйүп кетип, күбөлөрдүн жардамы менен күчөп кете электе өчүрүлгөн. Ичимдиктин айынан болгон дагы бир жол кырсыгы ушул эле түнү Чүй менен Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алды. Борбор калаабыздын түштүгүндө болгон кырсыкта урушу жок тарашса, түндүгүндөгү кырсыкта нааразы болуп, болжол менен 200 киши топтолгон. Хондо үлгүсүндөгү унаа ээлери такталбаган маалыматтарга ылайык арак ичип алып Чүй көчөсү менен күн чыгышты көздөй баратып, Кулиев көчөсүнөн түштүктү көздөп кесип чыккан Audi унаасын сүзүп бир канча метрге ыргытып ийет. Көпчүлүккө салып сабап салуу аракеттери көрүлгөндүктөн Орус улутундагы Honda унаасынын айдоочусу менен жүргүнчүлөрү эшиктерин бекитип алып жашынышат. Ал гана эмес, чогулган элден корккон тартип бузгандар эвакуатор жүктөп жатканда да чыгышпай, айып унаа токтотуучу жайга жеткен соң гана эшиктерин ачышкан. Honda үлгүсүндөгү унаа Audиге урунгандан кийин кандай абалда эле айтыш кыйын болду. Анткени нааразы болуп чогулган эл да тартип сакчылар келгиче Hondаны ташпаранга алышыптыр. Аларды жүктөп алып кеткен соң гана чогулган эл акырындап тарап баштады. Авариянын себеби бери як жактан келаткан автоунаа Audini сүзүп, ошо элдер өзүнүн недовольствосун көрсөтүп, ошондон кишилер абдан топтолуп кеткен да. Негизи азыр такталдыбы кимиси күнөөлүү экенин, ошо кайсы автоунаанын айдоочусу такталдыбы? Жерден ДТПшниктер чыгып кетти, биз аны айта албайбыз. Көөлөр ошо тиги машинени күнөөлүү деп атат да. Audi такси экен, такси туура эле жолдо келаткан, туура эле светофордон чыккан дейт да. Анан тигилер туура эмес өтүп кетти деп, анан мас деп
ойлоп атышат да. Аны деген эми ДТПшниктер чечет да, биз чече албайбыз. Тиги айдоочулар негизи маскы тактала элек да азырынча. Тактала элек. Бери биздин жумушубуз ушу элди топтогон ошолорду бири-бири менен уруштурбай ошо тынчтыкты сактап калыш керек болду да, ошо боюнча келди. 5-нен 6 сентябрга караган түнү Борбор калабызда болгон жол кырсыктарынын дагы бир катышуучусу биздин чыгармачыл топтун унаасы болду. Тактап айтсак, издөөдө жүргөн унаа биздин токтоп турган унаабызды качып кетем деп сүзүп кеткен. Бул окуя негизи башкача башталган. Түнкү саат 4 чамасында Горький менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган эс алуучу жайлардын биринде белгисиздер тапанча менен коркутуп жатат деген телефон чалуу түшөт. Ордуна чыккан жол кайгыл милициясы көпкө күттүрбөй белгисиздерди издөөгө алышат. Түнкү саат 4 чамасы Горький менен Панфилов көчөлөрүндө белгисиз бирөө тапанча менен коркутуп жатат деген чакыруу түшөт. Болжол менен 2 жаш бала кафелердин биринде уруш чыгарып, куралы менен өзүнүн улуу кишилерди коркутушат. Биздин чыгармачыл топ алыстан аңдып отуруп, балдардын улам келип, урушуп кайра кетип калып жаткандарына күбө болушат. Белгисиз жаш бала унаасынан алгачкы жолу чыкканда колунда тапанча кабы же тапанчанын кабырасына окшогон белгисиз буюмду көтөрүп, кийин анысы да көрүнбөй калат. Ордуна жетип барган жол кайгыл милициясы алгач эч кимди таппайт. Көөлөрдү сураштырып гана белгисиздин белгилүү белгилерин, тактаганда унаасынын үлгүсүн жана мамлекеттик номурун тактап издөөгө алышат. Бирок жаш балдар кайра келип бир топко чейин эс алуучу жайдын кызматкерлери менен араздашып жатышты. Экинчилер да өз кезегинде улам көбөйүп досторун чогултуп башташты. Биздин чыгармачыл топ көбү тарап калгандан кийин жакын барып эс алуучу жайдын өкүлдөрү менен баарлаш аракетин көрөт. Бирок бул сүйлөшүүлөр көпкө узабай, издөөдө жүргөн унаа кайра жетип келет. Алардын келгенин тартип сакчыларга кабарлаган соң аркасынан эле жол кайгыл милициясынын 813 экипажы келип тосуп токтойт. Кызматкерлердин чыгып бер деген буйругуна баш ийбеген жаш балдар өз кезегинде качуу аракетин көрүп, анда да жөн кетпей НТС каналынын чыгармачыл тобунун унаасын сүзүп качып чыгат. Жол кайгыл милициясы аркасынан түшүп кубалайт. Бирок качкандардыкына салыштырмалуу тартип сакчыларынын унаасы эконом класстагы болгондуктан тез эле артта калат. Бирок издөөгө алынган унаанын белгилери белгилүү болгондуктан шаарды тинтүү иштери улана берет. Унаа ээсинин дареги билинген соң ордуна чыккан экипаж бейбаш балдарды ийзи суу электе үйүнүн алдынан кармашат. Слушаюсь вас, да. Машина отпустить? Жоқ, отыруға с кармана содержимое чарса. Содержимое с кармана. Да, хорошо, хорошо. Давай. Хорошо, это стаскиваю, да? Да. Ты сейчас? Больше ничего нет. Миксер больше. Вот часы есть. Алгачкы маалыматта тапанча менен коркутуп жатат дегендиктен жаш балдарды колго түшүрүү учурунда тегеректегилердин коопсуздугун камсыздоо максатында өздүк текшерүү болуп, эч нерсе табылбаган соң буюмдары өзүнө кайтарылып берилди. Документи табылган соң бейбаштын аты жөнү 1999-жылы туулган Болотбек уулу Айтилек болуп чыкты. Жол кырсыгына катышы бар унаасы да ушул эле үйдүн короосунда табылды. Вау, келат да сүскүнтү мой бирнекени. Ошондой. Үйүнө эле келет деген мен. Көп өтпөй айдоочунун атасы да жетип келди. Атасын көргөн бала андан камкордук күттү, Айтор баарынан баш тартып, эч нерсеге катышы жоктой эле жумушка камынып жаткан жеринен кармап алгандай актанып жатты. Пистолет где, который ты угрожал? Кому угрожал? Администратор кафе. Кому угрожал? Конечно, не помнишь, да? Я никому не угрожал, ничего не угрожал, братан. Сразу для меня осудился. Давайте показывайте, кому я угрожал. У меня нету пистолета, чтобы я кому-то А где угрожал. ключи BMW? Какой ключи? От машины. От какой машины? Вот какой. Нет у меня никакой от машины, брат. Нет, да? Да. Это он проверяли же карман, он 50 сомов телефона есть всего лишь. Ключ нету. Нету, вот, братан, вот. Баласынын кылыгы атасынын шорду болуп, уулуна болушам деп баарын жайкап көрүүгө аракет кылып жүрдү. Бирок тилекке каршы колунан эч нерсе келбеди. Атым меники Залкар. Мен атым Болот. Мунун атасы болом да. Азыр мында эркек сөзсөм, эркекчелер бүтүп салайын. Сразу. Өзү чыгылбай. Ол сен ким турум, сен машинаны азыр сервиске алып кетип калган. Түптү эле. Жаза турган нерсе жазып коет. Өзү чыгылбай эле азыр сервисте машина алып кетип. Мен азыр кызматта жүрөм. Мен деген үй кечинде эмне болсо ошонун баарын карап жүрөм. Ал машинада даже кеп жок. Машинаны по-любому восстановить этиш керек да. Аны кандай Сага машина керек азыр, азыр. Чтоб передвигаться.
Что передвигаться, мне без проблем, патрульный машина жетип коюшат. Атасы мынтип күнөөнү мойнуна алып, баласы үчүн жооп берип жүрсө, баласы тескерисинче болбой эле жумак айтып отуруп алды. Ертең мен жұмысқа кетіп тұрмын спортом, все. Не откуда не едем, да? Вот здесь вот живу. Жоқ, қаяқта іштейсің? 100 да? 100 да? О. Қаяқта 100 да? Вайна Антоновка да? Утром встали на работу, едем, записали, что причина, не знаю, братан. Что случилось? Актанып отуруп акыры мойнуна алды. Атасы келип такалап койду, Айтор унаасынын ачкычы да табылып. Алгачкы жол кырсыгы болгон жага тактаганда НТС каналынын кызматкеринин унаасы урулган жерге жеткирилди. Ордунда күтүп турган 1-май ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери келип унааны тинтишти. Ордунан жол кырсыгын каттаган жол күзөт кызматы да тийиштүү протоколдорун толтуруп, кимди ким урганын чийип алышты. BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Айтилек болсо, каяка барбасын наразычылыгын көрсөтүп, жол кайгыл милициясынын колуна түшүп калганына катуу капаланып жүрдү көрүнөт. Тартып эле кой дейм, брат. Зачем? Не тартып өзүң? Биз болсо тарта бердик. Мынтип жол кырсыгы болгон жердеги кагаз толтуруулар бүткөн соң Айтилек наркология бөлүмүнө жеткирилип, спирт ичимдигинин ичкендигин аныктоо иштери жүргүзүлдү. Бул иш-чарага унаасы жабыркаган НТСтин кызматкери режиссер балабыз Алишер Муталипов да катышты. Ак халатчандардын тийиштүү текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча Алишер Хамидович СО, ал эми Айтилек Болотбекович мас болуп чыкты. Тартипке ылайык мындан кийин унаалары айып уна токтотуучу жайга жеткирилди. Бул жактан ордунан бүтүрүп тасмабызды өчүрүп бербеген үчүн Айтилектин байкеси коркутуп да көрдү. Унааңарды жасап бербей коебуз. Же жасасак да 2 жылга чоюп жасап жүрө беребиз деп коркутуп көрүштү. Хотели вам машину сделать, но вы же по-любому делаете. А если не будем делать, что будет? Судить будет, да? Ну судить, насколько? Не знаю, насколько. Ну вот, видишь, он если не тебе работает, лишний да? канитет Он не работает. Бампер эмеси, Ал эки жумушу кило да. и- Жумуш. бампер, жумушсуз. решетка, капот, 2 крылосы вроде, смещение болуп кетти. Анын мордасы тарсаң келип калат, ал. Sana 500 сом штраф жазып берет, biz насурсаңчы, sana 500 сом беребиз, машинаңды өзүң унутуп ушундай. Неге? Ушундай болот да. Эмнеге? Эмнеге? А эмне кылып оңдоп беребиз сенин машинаң? Ущербты оценивать этишет, как положено оңдойсуңар да. Как положено, положено, он он должен- Эки жылдан кийин оңдоп берет. оңдойт да. Он не работает. Он нигде не У работает. него за душой ничего нет. Вот Собственно, вот назначить хотели ему. пойти. Да, ему назначить. Машина жатып берет да, оңдоп бермейинче. Оңдоп бермейинче жатып берет машина. Жатса, өртөп салам машинаны. Я тоже Надоел дейсиз уже. Мынтип баатыр болуп коркутуп отуруп, байкеси кете берди. Ал эми Айтилектин Болот аттуу атасы 2 күндөн кийин келип Алишер Муталиповдун унаасын чыгарып, өзүнүн унаа оңдотуу жайына алып барып жасап баштады. Өзү берген убада боюнча ушул аптанын аягына чейин даяр кылып, ээсине кайтарып бермекчи. Бири мынтип ичип алып, тынч тарап кетип аракетин көрсө, башкасы кээде жөн эле ызычуу салганды сүйөт. Мындай учурда айдоочу өзүн чын сезгени менен тескерисинче кырдаалды курчутуп жатканын биле бербейт. Анткени баш ийбеген сайын, тартип сакчыларга кол көтөргөн сайын, жол тартибин бузгандыгы үчүн айыбына дагы айып кошула бермекчи. Качам деп качканга алы жетпеген, алышам деп өз укугу менен милдетин билбеген айдоочулар биздин кезектеги материалда. Порталмен жүк. Колго түшкөн айдоочу бир топко чейин каршылык көрсөтүп жатты. Достору да өзү да болжол менен спирт ичимдигин ичип алып, мас абалда айдап бараткан жеринен жол кайгыл милициясы тозот. Бирок баш ийгенди туура көрбөй, качып кетүү аракетин көрүшөт. Ашып кетсе 10-15 мүнөткө узаган кубалашуудан кийин жолду аз эмес унааны сүзүп кетүү аракетинен кийин токтогон. Мастыгынан эки сөздү байлай албай, жаш айдоочу тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң гана жоошуй түштү окшойт. Ал үчүн анын жанындагы достору сүйлөп жүрүштү. Алып койгулачы эми. Алып койчу камераны. Камераны алып койчу. Акыры сүйлөшүп жүрүп, жол кайгыл милиция кызматкерлери BMW X5 үлгүсүндөгү терезелери караңгылатылган унаанын ачкычын да алды көрүнөт. Унаасынын ичинен жолго алып алган ичимдиктер да чыкты. Берчи. Мени изичип каласың эле. Кылабыз. Кетип атабыз. Айдоочу мас абалда болгондуктан жол кайгыл милициясынын өкүлү анын унаасына отуруп айдап кетүүгө туура келди. Бирок капталдары толугу менен караңгылатылган BMW унаасынын ичинен эч нерсе көрүнбөгөндүктөн терезелерин түшүрүп алып айдоо гана мүмкүн болду. Айдоочуну болсо тартипке ылайык наркологияга алып барып, анын ичкендигин тастыктаган соң унаасы айып унаа токтотуучу жайына жеткирилди. Ордуна мас айдоочунун досумун деген Турганбаев Алибек Токтомбаевич аттуу бала белгисиз чоң кызматтагы тааныштарына таянып, бул окуяны чагылдырып жүргөн массалык маалымат каражаттарын жана жол кайгыл милициясын шылдыңдагансып 2 саатта унааны чыгарып кетебиз деп мактанып жатты. Ты же говоришь, что ты сейчас вытащишь машину. Что у вас есть такие связи?
А зачем вы так делаете? Вот, нет, надо снимать это, чтобы вы хотя бы немножко постыдились. Нам надо снимать. Он обещает то, что в течение 2 часов он вытащит машину, потому что у него есть влиятельные знакомые, которые ничего не боятся. Унаасы кантса да тийиштүү жайда кала берди. Ал эми айдоочунун өзүндө унаасынын жана өзүнүн документтери жок болгондуктан өздүгүн тактоо үчүн жакынкы ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүлөргө тапшырылды. Айдоочусу иши кылып, достору менен биргеликте биздин чыгармачыл топко жолуккандан коштошкучу ар кайсы сабатсыз сөздөрдү айтып, балакайлар байкесинде болгон кишилерди коркутуу аракеттерин көрүп жатты. Албетте биз бул аракеттерине күлүп эле кутулуп жаттык. Азыр паспорт. Ол камераны. Ол бүйтіп қойсаң балсың ғой еркекше. Брат, мен сені танып тұрам, танып төле қойсын мен еркекше. Башқа жерде көрдім давай шай. Да, сен де бір бәкелі. Кенесің? Бұл жақ қойды. Қайтсам кетеші. Кішкешін айырып қойсам не болса? Ызычы салбай жөн тұру болмай. Брат. Иштеп болған жоқ деді. Адам, болды, жөн тұрчы. Бөтіңді айырайын десің. Төшіме чейін деп. Төшіме чейін деді. Төшім, дауына чейін. Азыр они угрожают, азыр ертең эле түрүп коюшат чыкты. Кандай болгон күнү да аты жөнү белгисиз балдар сабатсыз сөз байлыгын көрсөткөндөн башка эч нерсе кыла алышпады. Унаасы тийиштүү жайда калып, өзү болсо өздүгү такталгыча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө кала берди. Аңгыча болбой байкесимин деп бирөө жетип келди. Арабызда жүргөн таанып билгендердин айтымында улуттук коопсуздук кызматында иштейт экени белгилүү болду. Документин алып келдиби же эмне келди, биз биле албадык. Жанат, бери карасаң, түшөсүңбү? Түш анда. Бизге да доказательство керек да, просто чөзүң, түшпөйсүң. Документиңди берип кой. Документиңизди берип коюңуз. Тартпай турам ошо, документиңизди бериңиз. Мас айдоочулардын бири коркутканды адатка айлантса, башкасы ызычы салганды сүйөт. Мындай айдоочулардын катарын акыркы күндөрү айымдар толуктачу болду. Дүйшөмбү күнү кечинде ичип алып достору менен жолго чыккан айым алыс кетпей Жолгайгул милициясынын колуна түшкөн. Бирок күнөөсүн мойнуна алып, башы ийип бергенден баш тарткан. Унаасын айыпына токтотуучу жайга жеткирген соң мүнөзүн көрсөтүп баштайт. Мас абалында мына бул чоң. Водительский удостоверение жоқ. Неде отырасыз? Сіз какой там мас абалында? Отырам, эжекеңде отырат. Отырам дейт. Сен түшүнөсүңбү? Эжекең артыңан барат, батпайт машинага. Bir başka patrulka oturup girelim. Son kız. Сен отурчу, биян отур. Сен экөөң отурсуң. Пожалуйста, Ağadan bırak kontrol. Байке қойып тұрыңыз. Son kız. Bile koymuş. Отказ bile. Gel. Üylüyoruz, 2 minut mu oldu önce? Biliyorum. Ne görüyoruz? Отказ бер. Dursunuz, atınızda canını etmoç. Айтпаймын. Ne görüyoruz? Эчтекени айтпаймын. Вот НТСке тартылат, пожалуйста, НТСке айткыла ушундай отказывают депчи, пожалуйста. Yok, sizin de içtiniz eliniz. Эчтеке ичпедим. Всё. Как будто мен чоң кылмыш кылгандайчы. Чакырдым мынаке тартып атат, и чё? Сиз дагы тартып өрүңүз, унчукпай элечи НТС. Жолгайгул милициясына жана биздин чыгармачыл топко тийишкен аз келгенсип Жанат аттуу айдоочу наркология бөлүмүнүн кызматкери атасында болгон аксакал кишиге асылып жатты. Өздүк документин жокту айткандыктан кийинки барчу жерибиз Октябрь райондук ички иштер бөлүмү болду. Ал жакта да тартип сакчылар тилекке каршы тынч иштей алышкан жок. Колумду көгөрттүң, эртең сага арыз жазам деп коркутту. Бирок бул коркуткандары ордунан жокко чыгарылды. Колумду кайрып баарын көк абагып келдиңер. Машинага вот так тыгып алып келдиңер. Колум оротат. Сизге баттан эле көгөрүп калыш керек бе? Колумдун баарын вот так держит, көгөрүп атат. Сиз не надо мага чалдан депчи, сиз жантан бери баарын тартып, колум баары ооруп атат мен. Не надо, колумду ооруттуңар силерчи. Мени эч ким мынтип кармаган эмес.
Жанаттын жанында жүргөн шериктери да кем калышкан жок. Кээде кошулуп тартип сакчыларга кыйкырышса, кээде биздин камерабызга нааразы болуп жатышты. Тартпай коңуз, сейчас камераңды сындырып салам айтып коюн. Тартпады о камераны. Сындырмаңыз. Тартпас. Мени лично тартпас. Анда чыгып туруңуз сиз. Чыкпайм. Вот я туда пройду. Паспорт Дайте, тартпаңыз туда. Последний раз я вам говорю, тартпаңыз туда. Вы не понимаете, что ли? Тартпаңыз туда вместе. Тартпаңыз, анда тартпаңыз мени. Как это мешает отвечать? Как это вообще? Канткен күнүдө тартипке ылайык өздүк документи жок болгондор өздүгүн тактап бермейин ички иштер бөлүмүндө отурушат. Андыктан Жанатка да документтин жоктугунан ушундай чара көрүлдү. Бул жактан мас айдоочу акыркы жолу каршылык көрсөттү окшойт. Ал эми мунукулардын алдында бизге кайрылып, өзүнүн кылыгын тартып жатканыбызды сактап жоготпой туругула деп өтүндү. Сиз баарын тартып алдыңыз. Баары доказательства бар. Сиз муңуңузду жоготпоңуз. Тартып алдыңызбы? Қолым орнуды деймін. Қолым орнуды да отамын. Қандай күшті отасың? Че ты угрожаешь меня вообще? Қолым орнуды да отамын. Ал қолыңды. Қолыңды ал, мен баспаймын қазір. Қолыңды ортаға сал, угрожайте кому-то мен сізге. Не трогайте қолымды ортаңыз. Не трогайте деймін. Қолымды. Мынау қарасың, ручка тұрғызам қолымды. Қолды тұрғызам болады. Не трогайте меня. Қолымды орыттыңар, сілер мені қолымды болғаттыңар. А то что? Нормально слышно, что? Нормально, сен слышно, что? Қырқырпаңсың дама. Не угрожай. Иши кылып алышы отуруп, Жанатта тийиштүү жерине кирди. Тартип сакчылары да 2 саатта алышкан ишин аякташты. Эң кызыгы Жанат ички иштер бөлүмүнөн бат эле чыкты. Ашып кетсе 5 мүнөттүн ичинде эмнегедир катып жүргөн паспортун алып чыгып, өздүгүн далилдеп берди. Бул мас айдоочу 1987-жылы туулган Голбаева Жанат экени аныкталды. Советский Карл Маркстан тозгонбуз, Toyota ИС үлгүсүндөгү машинаны. Аны текшергенде водитель кыз алкоголдук ичимдик ичип алган. Ошону менен биргитип деле водитель удостоверение техпаспорт жанында эч нерсе жок болгон. Аны биз штраф стоянкага бардык, машинасы штраф стоянкага коюп, ал жактан бизге Башибей кылгандан наркология алып келдик. Наркологиядан дагы бүт баарын отказ кылып, мен силерге короче үйлөбөйм, кол койбойм деп аны наркологиядан өткөргөндөн кийин Октябрьский для установления личности Октябрьский роодуга алып келдик. Аны ал жактан өзүн тастыктагандан кийин аны кое бердик. Анан ал кыз өзү ичип алганына байланыштуу бизди коркутуп, мен силерди прокуратурага жазам, заявление жазам, эртең көрөсүңөр, тияк деп önce коркутуп угрожать этип кетти. Анан көрөбүз. Алымүдүн районунун Кайырма айылынын каналында 4-сентябрь күнү эркек кишинин жансыз денеси табылган. Алымүдүн райондук ички иштер бөлүмү учурда бул кишинин өздүгүн аныктоого жардам сурап кайрылууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска, кара. Кийингени кочкул көк түстөгү футболка, көк джинсы шымы жана кара түстөгү бут кийим. Сүрөттөгү кишини таанып билгендер болсо, Алымүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө 0312 36 35 27 0550 17 17 17 0550 50 99 05 жана 0701 800 585 телефондор аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты саламатта болуңуздар.